Президент Садыр Жапаровдун Венгрияга болгон расмий сапарынын алкагында кыргыз-венгр биргелешкен өз ара аракеттенүүсүнүн чыңдоого багытталган бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлду. Өлкө президенттери Садыр Жапаров менен Каталин Новак Кыргызстан менен Венгриянын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөө жана өнүктүрүү жөнүндө биргелешкен декларацияга кол коюшту. Ошондой эле тараптар төмөнкү документтерге кол коюшту. Юстиция министрлиги менен Венгриянын юстиция министрлигинин ортосундагы укуктук чөйрөдө кызматташуу жөнүндө макулдашуу. Юстиция министрлиги менен Венгриянын юстиция министрлигинин ортосундагы соттук эксперттик ишмердүүлүк жаатында кызматташуу жөнүндө макулдашуу. Санариптик өнүктүрүү министрлиги менен Венгриянын улуттук архивинин ортосундагы кызматташуу жөнүндө макулдашуу. Министрлер кабинетине караштуу жеке маалыматтарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттик менен Венгриянын маалыматтарды коргоо жана маалымат эркиндиги боюнча улуттук органдын ортосундагы кызматташуу жөнүндө макулдашуу. Президентке караштуу Абдрахманов атындагы мамлекеттик башкаруу академиясы жана Венгриянын мамлекеттик кызмат университети ортосундагы кызматташуу жөнүндө меморандум. Тышкы иштер министрлигинин Диканбаев атындагы дипломатиялык академиясы жана Эдвош Лоран атындагы Будапешт университети ортосундагы өз ара түшүнүшүү жана кызматташтык жөнүндө меморандум.